Саламатсыздарбы? Биз бүгүн дагы Кубатбек Жусупалиевдин чыгармачылыгы жөнүндө лекциябызды улантабыз. Өткөн сабакта биз Жусупалиев жана кайра куруу деген жалпы лекцияны өткөнбүз. Анда биз Жусупалиевдин чыгармачылыгындагы өзгөчөлүктү карап чыкканбыз. Бүгүн ошол жазуучунун чыгармачылыгындагы өзгөчөлүк бүгүнкү күндө кандай көрүнөт жана анын чыгармачылыгына кандай таасир эткендигин, мисалы үчүн кайра куруудан кийин кандай таасир эткендигин талкуулайбыз жана анын эң биринчи чыккан китеби Күн автопортретин бүт элек повестинде анын изденүүчүлүгү эмне жемиштерди бергендигин сөз кылабыз. Биз мурдагы сабакта белгилегендей, Кубатбек Жусупалиевдин чыгармачылыгын өзгөчөлөткөн негизги нерсе бул анын аябай изденгичтиги, китепти өтө көп окугандыгы болуп эсептелет. Бул негизи изденгичтиги эки баскычта карап чыксак болот. Биринчиси Кубатбек Жусупалиев өзүнүн көркөм чеберчилигин арттыруу, мыкты жазуучу болуу же мыкты китеп жазуу үчүн өтө көп изденген. Ал үчүн орус классикасын, чет элдер адабиятынын классикалык чыгармаларын окуп, алардан көркөм чеберчилик өнөрлөрүн үйрөнгөн десек болот. Бирок кайра курууга жакын 81-жылы Толубай сынчы чыкканда биз байкайбыз, Кубатбек Жусупалиевдин изденгичтиги таптакыр жаңы багытка түшөт. Бул эми мыкты чыгарма жазуу үчүн эмес, андан тереңирээк кетип акыйкатты издөө үчүн, адам жашоосунун маңызын түшүнүү, табуу үчүн изденүү болуп калды. Албетте акыйкатты издөө, акыйкатты таануу жана жазуучулук бул Жусупалиевдин түшүнүгүндө ажырагыс нерсе. Анткени ал өзү айтат, кээ бир жазуучулар акыйкатты билбей туруп эле жазуучу болуп алышат. Алардын жазган чыгармалары таасирсиз, коомго таптакыр таасир эте албайт деп айткан. Бирок ошол эле убакта кайра куруу доорундагы жазуучунун изденгичтиги, анын акыйкатты изденгендиги аны адабияттан бир топ алыстатат. Мисалы үчүн 90-жылдардан кийин ал өзүнүн чыгармаларын жазууну таптакыр токтотот. Башкасын айтпасак да, проза жанрында анын бир да чыгармасы ушу кезге чейин чыккан жок, жаңы чыгарма жазган жок. Болгону ыр жазуусун улантып жаткандыгы жөнүндө айтат. Эми биз бул көрүнүштү кантип түшүнсөк болот жана анын изденүүчүлүгү жөнүндө эмне деп жыйынтык чыгарсак болот. 2014-жылы Олжобай Шакир Кубатбек Жусупалиевке барып жолугуп алайга. Ал жерде маек алыптыр. Ал маегинде ал жазуучуга мындай түз эле суроо берет да, эмне себептен сиз адабиятка ушунчалык эрте колуңузду шилтеп кеттиңиз дейт. Эмне себептен сиз чыгарма жазууну токтоттуңуз деп жооп берет. Эмне көңүлүңүз калдыбы деп сурайт. Анда Кубатбек Жусупалиев, ооба, мен адабияттан көңүлүм калды дейт. Анткени бүгүнкү адабият жазуучуларды баккан уйга окшоп калды дейт. Жазуучулар акча табуу үчүн жазып калды дейт. Мен жазбай койгонун себебим, китеп адамга өзүн өзү таануусунда кайсы бир куракка чейин эле жардам берет экен дейт. Андан кийин китеп таптакыр пайдасыз болот. Ошондо китеп деген кишини кайра көмө баштайт дейт. Ошондо чыгармаларды жазуучулар жазып атат, кишилер ага көмүлүп эле турат дейт. Анткени китепти кубалап жүрүп окуу, кубалап жүрүп жазуу же кубалап жүрүп сатып албаш керек да дейт. Анткени китепти кубалап жүрүп окуганда ал кишини өзүн өзү таануусунан алагда кылып коет дейт, ага жолтоо болот деп жазат да. Демек, Жусупалиевдин өтө изденгичтиги, анын тапкан акыйкаты ушундай жыйынтык берди да, ал чыгармачылык, адабий чыгармачылыгын токтотуп, өзүнүн жашоо турмушундагы таптакыр өзгөртөт. Ал жөн эле жазбай койбостон, шаардан кетип, Алайдагы үйүнө барып, жалгыз турмуш кечирип баштайт. Анын негизги жашоосунун көрүнүшү бул медитация, жаратылышы менен жуурулушу, жалгыз жашоо, өзүн өзү таануу, ушундай бир жыйынтыктарга келет да. Ошондо биз айтат элек, жазуучунун изденүүчүлүгүнүн жыйынтыгы аягында келип, чыгармачылык максатта эмес, жаңы китеп жазуу, мыкты жазуучу болуу максатында эмес, аягында келип адамды таануу,
таануу, жаратылыш менен журулушуп жашоо, жашоонун маңызын таанууга өттү деп айтсак болот. Эми биз Жусупалиевден ушул изденгичтиги, ушул изденүүсүндөгү эки баскычы, анын чыгармаларында кандай көрүнөт, кандай жемиштерди берди, ушуга токтолсок. Ал үчүн эң биринчи жазылган, эң алгачкы жолу басылган китебин, Күн автопортретин бүт элек повестин алып карасак. Күн автопортрети бүт элек Жусупалиевдин Тырмак алды китеби. Ал 64-жылы Ала Тоо журналында жарык көргөн, биринчи жолу, андан кийин 67-жылы өзүнчө китеп болуп чыккан. Бул чыгармасы 60-жылдардын кырдаалында карап көрсөк, жазуучу катары Жусупалиевге өтө жемиштүү чыгарма болуп, чоң эле ийгиликтерди алып келди десек болот. Анткени бул биринчи эле чыгармасында ошол кездеги эң мода болуп аткан психологизмди көркөм ыкма катары өтө мыктылап өздөштүрүп, өзүнүн каармандарынын ички дүйнөсүн, алардын жашоосундагы карама-каршылыктарды өтө чеберчилик менен ачып берүүгө жардам берген. Ошон үчүн биз мурдагы лекцияда айтканбыз, Кубатбек Жусупалиев эң биринчи чыгармасында эле өтө жетилген жазуучу болуп көрүндү деп. Албетте ага чейин деле чыгармалары, аңгемелери жарык көргөн, бирок биз азыр ушул повесть жөнүндө сөз кылып жатабыз да. Аны кантип байкасак болот? Ал кандай көркөм чеберчиликтерди колдонду? Алар кантип ийгиликтүү колдонулду? Ал үчүн чыгарманын сюжетине кайрылып көрсөк болот. Чыгарма негизинен согуш темасына арналган. Эми жалпы совет адабиятын алып карасак, 60-жылдарда согуш прозасынын экинчи толкуну башталып жаткан мезгил болчу да. Мында согушту ошол кездеги өтө орчундуу болуп аткан адам таануу проблемасы менен, ошол адам таануу темасы менен биргеликте көркөм чагылдыруу негизги максат болуп аткан. Бул бүтүндөй совет адабиятына таандык. Ошол кезде кыргыз адабиятына дагы жаш жазуучулар келип, Жусупов, Кеңеш Жусупов, Кубатбек Жусупалиев, Аман Саспаев сыяктуу жазуучулар ушул багытта өтө жигердүү эмгектенип, адамдын ички дүйнөсүн терең чагылдырып, жашоонун карама-каршылыгын терең чагылдырып, психологизмди өздөштүрүүгө абдан жигердүү киришкен мезгил болчу. Жусупалиев согушту кыргыз бир кичинекей тобурунда кыргыз айылына келген бир чоң аламат катары көрсөтөт. Ал чыгармасында жазат. Мындайды көрбөгөн тоолуктар абдан дүрбөлөңгө түшүштү деп. Бул өтө кичинекей айыл болгон үчүн мындай чоң аламаттын кичинекей айылга тийгизген таасири дароо эле байкалат. Ал аны кудуктан бир чака суу алганда кадимки бөксөрүп калгандай болуп айылда согушка кеткенден кийин, кишилер согушка кеткенден кийин бир топ аңгырап калды деп айтат. Ушул чыгармада негизинен 3 каармандын тагдыры айтылат. Бул деген эне. Бул эне өзүнүн жалгыз баласы Касымды согушка жөнөтүп, согуштан ал акылынан ажырап келип, ошонун күйүүтүнөн көзүнөн ажырып көр болуп калат. Экинчи каарман бул бала, небере, мындайча айтканда Роман, анын аты Роман, ал ошо кемпирдин небереси, акылынан ажыраган кишинин баласы. Атасы согуштан акылынан ажырап келгенден кийин өзүнүн энеси да таштап кетет, ошентип чоң энесинин колунда чоңойот. Бул кичинекейинен өтө өксүк, корунчаак болуп өсөт, ушундай согуштуу кырдаалга байланыштуу. Андан кийин дагы бир үчүнчү каарман бар. Бул жөнүндө кыргыз адабиятчылар, адабият сынчылар анча деле көп сөз кылышпайт. Бул Жамбынын образы. Чыгармада Жамбы бул бузулган аял, бирок анын ички дүйнөсүн ачууда, анын образын ачууда Кубатбек Жусупалиев кайсы бир деңгээлде кыргыз адабиятына жаңы тема алып келип, жаңылык киргизген деп айтсак болот. Эми кайрадан энеге келсек, эне согушту кандай кабылдайт? Албетте согуш бул чоң трагедия. Ошондуктан ал кемпирдин турмушунда өтө чоң, өтө кайгылуу нерселерди алып келди. Ал баласынан ажырады. Баласы акылынан ажыраганда ал өзүнүн көзүнөн ажырады. Андан кийин бул кемпир биротоло эле жашоодон түңүлүп, ошого чөгүп, жашоону бүт эле кара боектор менен көрбөйт.
Мисалы үчүн бул жерде айылга согуш бүткөндөн кийин келип тынчтык үчүн айылдагыларга кол койдуруп жүргөндө кемпир да өзүнүн бармагын басып ошого кол коюп берет. Согуштун терс жактарын, согуштун ушундай кесепеттерин көрүп туруп деле ал жашоодон биротоло түңүлүп калбайт. Мисалы үчүн ал жашоону жарыкчылык деп айтат. Жарыкчылык бул ошол кемпирдин жашоосундагы эң кымбат нерсе. Бул кемпирди Роман небереси дайыма күн эне деп атайт да. Ал чындыгында эле ошол Касымга жана ошо небереси Романга жашоо тартылып алган күн же болбосо Башат деп айтсак болот. Чыгармада согуштун ушунчалык аламаттуу жана адамдын жашоосуна тийгизген терс таасири бир кичинекей сүрөттөөдө абдан так берилет да. Бул жерде биз согуштун канчалык трагедиялуулугун сезсек болот. Согушка бараткан жаш балдар мектептин алдында көчөт тигишет. Ошол көчөт тигип жатканын Кубатбек Жусупалиев мындай деп сүрөттөйт. Күн жаш көчөттөргө тийди, адам дарагынын көчөттөрү. Буларды кечээ согушка жөнөй турган балдар тигишти, көңүлдүү иштеген балдар. Алардын көбү өздөрү тигип жаткан дарактын көчөттөрү сымал жаш. Жаактарында сүйгөн сары түктөрү, балпайган маңыроо жүздөрү, ишенимдүү караган көздөрү карагандай бала бойдон экендиктерине күбө болгонсуйт. Бул жерде балдардын жаштыгы гана белгиленбестен алардын байоо жүздөрү, жашоого ишенимдүү караган көздөрү согушка карама каршы коюлуп, алдыртан карама каршы коюлат. Себеби бул ишенимдүү караган көздөр жана байоо жүздөр согушта канчалык өзгөрөрү жөнүндө ой катылуу. Андан сырткары экинчи жагынан баланын ички дүйнөсүндөгү уйгу туйгу болгон сезимдерин алып карасак, Романдын атасы жок. Ал деген башка балдар өз атасы жөнүндө айтып атканда ичи күйүп, аябай ички дүйнөсү уйгу туйгу болот да. Мисалы үчүн мугалим аны ата атка така как деп жаз десе, эне атка така как деп жазды. Эмне үчүн мындай жаздың десе, мен атам жок деп ыйлап жиберет. Же болбосо өзүнүн кыялында түштөрдү оюнан чыгарып алып, ошол түшүндө атасын көрүп, атасынын мугалим экендигин, аны кантип мактагандыгын ушулар жөнүндө айтат. Роман кичинекей бала. Эми ошол жердеги согуштун таасири ушу кичинекей баланын көзү менен сүрөттөлгөн. Мындан сырткары биз айткан чыгармадагы дагы бир образ бул Жамбынын образы. Чыгарманын башында, негизи чыгарма өзү, ушул сюжет өзү баарлашуу катары башталат. Чыгарманын башында Жамбы менен Романдын отуруп баарлашып жатканын көрөбүз. Ал жерде Жамбы бул тамеки чеккен, чалкасынан түшүп жаткан аял болуп сүрөттөлөт. Ал бул негизи эле биздин кыргыз адабиятында мындай көрүнүш же мындай образ көнүмүш эмес образ болчу да. Бул согуш башталганда 18 жаштагы келин болчу. Ал согуш башталгандан 3 күндөн кийин күйөөсү согушка кетет. Андан кийин согуш учурунда бул жаш Жамбынын ичиндеги сезим менен акылдын күрөшү, ички сезимдери абдан терең сүрөттөлөт. Бул белгилүү бир кырдаалдарга байланыштуу, ошо өз үйүнөн кетип, анан шаарга кетип бузулган аялда. Бирок ошол эле убакта бул аялдын образында түз сызыктуу баалоо же болбосо аны жалаң эле терс жактарын көрүү деген Кубатбек Жусупалиевдин повестинде байкалбайт. Анткени бул деген өтө ички дүйнөсү таза жана башкаларда аяоо сезими бар, башкалар үчүн ачык болуп, каарман болуп сүрөттөлөт. Мисалы үчүн Роман айтат, өзүнүн эң аялуу, эң жашыруун ойлорун, сезимдерин эч ким менен бөлүшө албаган сезимдерин ушул Жамбыга төгүп салганын айтат да. Демек, Жамбы бир четинен бузулган аял, экинчи жагынан ички дүйнөсү таза.
Андан сырткары чыгармадагы каармандын атына деле көңүл бурсак болот да. Бул аялдын аты Жамбы. Кийинчерээк Кубатбек Жусупалиев өзүнүн кызына ушул атты койгон. Жамбы бул деген уютулган күмүш, бул баалуу нерсе. Анын үстүнөн жамбатуу деген кыргыздарда оюн бар. Ушул бүт ушундай маанилерин эске алсак, Кубатбек Жусупалиевдин чыгармасында биринчи жолу ушул аял ички дүйнөсү карама каршылыктуу, жашоо турмушу карама каршылыктуу, бирок ошол эле убакта бирикпеген нерселерди бириктирген образ болуп чыгып келген. Ушул жагынан алганда Кубатбек Жусупалиевдин Күн автопортретин бүт элек повести психологизмди өздөштүрүүдө ийгиликтүү болгон деп айтсак болот. Албетте адабиятчылар көптөгөн сындарды айтышты. Жусупалиевдин талантын жогору баалашты. Золотовский, Пескунов, мисал үчүн, Чыңгыз Айтматов, Теңдик Аскаровдор жазуучунун психологизмди өздөштүрүүдөгү ийгиликтери менен бирге эле анын бир кемчиликтерин да белгилеп кетишкен. Айта кетейин дегеним, романдын образындагы өтө эле терең психологизм көп сынчыларды ынандырган эмес. Ушул жагынан алып караганда, жазуучунун изденүүсүнүн алгачкы баскычында бул изденүү жемиштүү жыйынтыктарды берди деп айтсак болот.